Бул кызым Эркайым 13 мектепте окуйт, 7-класс. Бактыгүл Арабаева фостердик эне макамын алган Нарын шаарындагы жалгыз айым. Былтыр жолдошу экөө 2 кыз 1 уулду асырап алышкан. Учурда кыздардын бири 7-чи, экинчиси 6 класста окуйт. Бул фостердик үй бүлө кыздарды өз баласындай багып, алардын билим алуусуна шарт түзүп, ата-эне мээримин төгүп келишет. Азыр көнүп эне баладай эле болуп калдык да, бири-бирибизге булар мага энеде тиги энесиндей көрүшөт, мен буларды өз кыздарымдай көрөм да. Булардан тышкары да мен биздин бир кыз бир уулубуз бар. Ушу балдар жакшы тартипте өсүп, кийин келечектери кең болсо экен, кийин ушулар дале башка балдарга окшоп билимге ээ болуп, кийин окуу жайга өтүп, ошондой максатты алдык да биз дагычы. Учурда ушул фостердик үй бүлө сыяктуу убактылуу бала асырап алган дагы бир үй бүлө Нарын районунда. Алар эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан атайын окуудан өтүп, тиешелүү медициналык кароодон өтүшкөн. Андан кийин фостердик үй бүлө катары сертификат берилип, андан соң балдарды кабыл алуу укугун алышкан. Балдарды багып алуучу болгусу келип атат. Бул ошо ата-эне болуп иштөө кызматы да. Ата-эненин экөөнүн бирөөнө эмгек акы төлөнөт, ошо баланын санына жараша, анан ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ал эми балдардын болсо жаш өзгөчөлүгүнө жараша, ошол канча жашта болсо атайын өз нормасы бар, ошого жараша атайын ай сайын мамлекет тарабынан айлыктан сырткары ар бир баланын муктаждыгына каржылоо болуп турат. Ушул тапта облус боюнча Ат Башы районун кошпогондо 27 үй бүлө атайын окуудан өтүп, тиешелүү тастыктамасын алып келишкен. Азыр 9 фостердик үй бүлөдө 21 бала убактылуу камкордукка алынган. Эң оор турмушка кабылган үй бүлөнүн балдары, же болбосо жанагындай алкоголдук ичимдиктерге берилип кеткен үй бүлөнүн балдары кароосуз калгандыктан, ошол райондордо КДДнын чечимин негизинде кылып, анан ушул сертификат алган фостердик үй бүлөлөргө убактылуу жайгаштырабыз. Ал жерде эми баягы 3 айдан 6 айга чейин деп атабыз, бирок андан көп убакытка чейин жайгашып калган балдарыбыз бар. Фостердик үй бүлөнүн өзүнүн 1 же 2 баласы бар болсо, анда алар 3кө чейин чүрпө асырай алышат. Ал эми балдары жок ата-энелер 5ке чейин наристе же өспүрүм багып алууга уруксат берилген. Кароосуз калган балдарды убактылуу баккан фостердик үй бүлөгө мамлекет айына айлык маянына төлөп берет. Мындан тышкары асырап алган ар бир балага да акча бөлүнөт. Нарын райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын маалыматына ылайык, ушул тапта ата-эне мээримине муктаж 9 бала бар. Эгерде ушул өзгөчө камкордукка муктаж балдарды асырап алууну кааласаңыз, башкармалыкка келип, адистерден маалымат алсаңыз болот. Айжамал Болот кызы, Бексултан Жолдошбеков, өлкөдө эми Нарын шаары.